Извините, пожалуйста, у вас тут сигарета в салате. Вот, бычок. Бишкекте жол кырсыгы болду. Уна скутер айдоочусун сүзүп кетти. 2025-жылдан Кыргызстанга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Владимир Путин келет. Достор, Токтогул КЭСине барып келдик. Токтогул суусун көрүп келдик. Ошто депутаттыкка талапкердин билдирүүсү боюнча текшерүү жүрүп жатат. Ошолар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкекте жол кырсыгы болду. Уна скутер айдоочусун сүзүп кетти. Манас проспектиси менен Киев көчөсүнүн кесилишинде ак түстөгү Subaru Legacy унасы скутер айдоочусун сүзүп кетти. Уна ошол жерде токтотулуп, тиешелүү кызматтар жеринде иш алып барууда. Ал эми күбөлөр жабыркаган адамга дароо жардам көрсөтүштү. Видеодон адамдар аны этияттык менен коопсуз жерге алып барышканын көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында жабырлануучу өз алдынча басмак тургай, бутуна тура албай кыйналып жаткан. Жабыркаган адамдын абалы такталууда. Адистер кырсыктын себептерин жана жагдайларын аныктоодо. Кыргызстанга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Владимир Путин келет. Президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталиптин айтымында сапар Садыр Жапаровдун чакыруусу менен өтүп, эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилени тереңдетүүгө багытталат. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө соода-экономикалык кызматташтык, инвестициялар, өнөр жай жана аскердик техникалык байланыштар, ошондой эле АЭП, КМШ, ШКУ жана ЖКУ алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери талкууланат. Сапар жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда. Ошто депутаттыкка талапкердин билдирүүсү боюнча текшерүү жүрүп жатат. Парламенттик шайлоодо номер 9-округтан талапкерлердин бири үгүт иштеринин алкагында шайлоочуларга акча бергени жөнүндөгү маалымат текшерилип жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Буга чейин соц тармакта талапкер чогулуш учурунда трансформатор коюп берерин, ал үчүн 100 000 сом акча берерин айткан. Ошондой эле 50 000 сом акча таштап кеткени айтылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы бул боюнча маалыматтар каттоого алынып, текшерүү жүрүп жатканын билдирди. Номер 9-көп мандаттуу шайлоо округуна төмөнкү аймактар кирет. Кара Суу району Сабай жана Ынтымак айыл аймактары, Өзгөн районунун Өзгөн шаары, Кызыл Октябрь, Куршап, Жалпакташ, Кароол, Дөң булак айыл аймактары. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 2025-жылдан 24 ноябрга караган күнү Окшарына караштуу Көкүмбүй көчөсүндө машиналардан өткөндө ушундай өрт кырсыгы катталды. Извините, пожалуйста, у вас тут сигарета в салате. Вот, бычок. Я на видео снимаю. У вас бычок в салате, посмотрите. А это да? Вот, бычок лежит. Сигарета. Сигаретный бычок в салате. Да, покажите, пожалуйста. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм.
кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам разы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Достор, Токтогул КЭСине барып келдик, Токтогул суусун көрүп келдик. Энергия система эмне экенин биз дагы эми түшүнүп атабыз. Интернетте азыр өмүрүндө КЭСке барбагандар дагы чыгып, эксперт болуп, кыйкырып, ар кандай сөздөрдү өздөрү политический очко топтоп аткан учуру. Мен силерге өзүм видео материал көп, бирок кыскача айтып коеюн. Эмнени көрдүм, достор. Былтыркы жылы 13 миллиард суу менен биз кышкы сезонго кирген экенбиз, достор. Быйыл 11 миллиард суу менен кириптирбиз. Бул 1 октябрда, достор. Эми 11 миллиард копейкасы бар. Эми быйыл кышка биздики мындайчында 2 миллиард сууга азыраак даярдыгыбыз да, мындайчында азыраак энергиябыз болот да. Ошон үчүн биз үнөмдөшүбүз керек. Кыргызстан толук энергия системасы баягы азыр дефицит болот баягы. Биз плюска 2027 жылы Кудайым буйруса чыгып баштайт экенбиз. Ага далил азыркы учурдагы КЭСтин күчтүүлүгүн көтөргөнү, андан сырткары дагы жаңы КЭСтер курулганы, ошондой эле мына күндүн нуру менен ала турчу Токтогул суу сактагычынын үстүндө килейген бир канча деген жерге жаңы технология менен күндүн нурунан электр энергиясын чыгаруу үчүн уже Кыргызстанга келип, азыр складтарда турат ошол аппараттар, орнотулат жакын арада. Ошондой эле мына балыкчы да почти 1000 мегаваттык жаңы шамалдан күндүн нурун ала турган ветрогенераторлор коюлат экен. Алар дагы, достор, уже Кыргызстанга келиптир. Анан буюрса 27 жылы биз плюска чыгат экенбиз, Кудайым буюрса. Эми өзүнүн баасы боюнча айта кетсек, өзү почти канча деди, 2 сом 40 дейин жаңы болсам, онда коелу комментарийге. Примерно ушундай сумма. Өзүнүн наркы, себестоимость. Биз болсо 1 сом 37 тиңден төлөп атабыз. Бул дүйнө жүзүндөгү эң арзан өлкөлөргө кирет экенбиз. Бул мындай бара-бара өзгөрөт. Анан бул суу, достор, 4-5 жылда өзүнүн бир цикл болот экен. 4-5 жыл суу көп чыгат экен, Токтогул сууга көп келет экен, водохранилищеси толот. Эң потолок толгону бул 19,5 миллиард куб суу, достор. Азыркы учурда, бүгүнкү учурда биз барган күнү, мурда күнү Токтогулда 10 миллиард 800, почти 10 миллиард 900 миң куб суу бар экен, достор. Канчалык светти биз көп сайсак, ошончолук Токтогул суусунан сууну кое берет дагы, жанакы биздин генераторлорго суу барат дагы, айланат дагы, анан кийин сиздин үйүңүзгө ток берет, достор. Ошон үчүн экономдойлук, дагы жолу экономдойлук. Жөн эле үйүбүздө азыр күйүп турган кошуна комнатада светти өчүрүп коюп туруп барып,